Бейшембиге караган түнү АКШнын Флорида штатынын батыш жээктерин каптаган Милтон бороону секундасына 70 метрге жеткен шамал жана катуу нөшөр суу ташкындары менен кошо торнадону алып келди. Андан 10га жакын адам каза таап, 3 миллиондон ашык үй жана ишканалар жарыксыз калды. Эксперттер катуу суу ташкындары 2025-жылы Американын 32 ири шаарын каптап кетиши мүмкүн экенин айтып чыгышты. Алардын арасында Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско жана Майами бар. Анда АКШнын калкынын 30%га жакыны жашайт. Америкалык жана британиялык илимпоздор деңиз деңгээлинин көтөрүлүшүн жана кургактыктын чөгүүсүн модельдегенде ушундай жыйынтыкка келишкен. Алардын эсеби боюнча айрым мегаполистерде суу 30 сантиметрге чейин көтөрүлөт.